Кыргыз эли илгертен ырга жакын эл. Күйүтүн да, сүйүүсүн да ыр менен төгүп, ыр менен айтып берген элдин нечендеген акындары бар. Ал акындардын арасында акындык менен динди айкалыштырган аалымдары, олуялары дагы бар. Өткөн чыгарылышыбызда Арстанбек Буйлаш уулунун бейнесине үңүлгөн болчубуз. Эми бул жолкусунда өз заманынын көйгөйүн элге айтып берген даанышман, көп нерсени Аллахтын уруксаты менен алдын ала көрө билген, көрөгөч, айтылуу олуя, даанышман, аалым Калыгул Бай уулуна кезек бердик. Калыгул олуянын бейнесин ачып берүүнүн кезеги эгемендик алган жылдардан кийин гана жетип келген. Союз убагында ал реакциячыл адам катары эсептелип, чыгармалары жарык көргөн эмес. Союз таргандан кийин гана анын айткан дегендери жарыяланып, изилденип, ысымы атпай кыргыз журтуна тарай баштаган. Ал оош кыйыш учурунун трагедиясын, өлүм өмүр, жашоонун маңызы, жакшылык жамандык, адамдык оң терс сапаттар тууралуу философиялык, дидактикалык чыгармаларды жараткан. Темир сандык ачылып, Калыгул олуя жөнүндө маалыматтар жарыялана баштаганы менен, ал боюнча көп маалыматтар тындым кылынып, жок кылыныптыр. Эң эле жөнөкөй качан, каерде туулгандыгы боюнча да так маалымат жок. Болжолдуу түрдө 1785 жылы Ысык көлдүн күнгөйүндөгү Кара Ой же Сары Ой айылында айрым маалыматтар боюнча Кочкор өрөөнүндө туулган. Атасынын аты Бай. Ал Сарбагыш уруусунун бийи, манабы катары айтылган учурлар кездешет. Анын Медет, Бердиш, Бердике, Калыгул, Жигитбек деген 5 уулу болгон. Маалыматтарга караганда Калыгулду энеси 12 ай көтөргөн экен. Аркасында жалы, көзүндө калы, тилинде мөөрү менен төрөлгөн дешет. Оң бетиндеги калынан улам ысымын Калыгул деп коюшкан деген маалыматтар да бар. Калыгул 3-4 жашында бир күнү жоголуп кетет. Эртеси качыр минген бир адам алып келип, аны талаадан тапкандыгын айтат. Анан да бала аман болсо келечекте олуя болоорун кошумчалап өткөн экен. Кийин Калыгулдун ата-энеси бул болсо Кыдыр алейхисалам болсо керек деп түлөө да беришиптир. Ошол изги ниеттери менен Калыгулду 7 жашынан айылдык күчтүү молдого шакирт кылып беришет. Ал кишини айылдагылар Сопу ата дейт эле. Демек, Калыгул олуянын устаты исламдын сопучулук багытын, суфизм багытын тутунган киши болчу. Ал багыттын Ахмад Ясави, Сопу Алдаяр, Юнус Эмре, Сулайман Бакыргани, Ахмед Югнаки, Букар Жирау, Абдулкадыр Гейлани, Саид Ахмад Бадави, Мауляна, Мухиддин Араби, Ахмед Руфаи, Ибрахим Десуки, Абул Хасан Шазали сыяктуу дагы көптөгөн миңдеген, балким миллиондогон өкүлдөрү болгон. Калыгул олуя мына ошол олуялардын, даанышмандардын чыгармалары менен сугарылып, алардын таасири менен чоңойгон. Ошол күбө менен өзү да намазга жыгылып, арабча окуганды да үйрөнгөн. Калыгул олуя орозо, намаз парызын катуу аткарган, daarатсыз жүрбөгөн, уят сыйыттуу, конок күтө билген, сарамжал, чечен, сөзү ширин, гүлө багып сүйлөгөн, тайган жана куш салган киши болчу. Ал сөз баштаарда оң ийинин ыраспыя дегендей каранып алып, макалдатып сүйлөчү дешет. Эл аны Калекем деп урмат менен мамиле кылчу экен. Атына олуя деген наамдан башка бий, акылман, баатыр деген эпитеттер да кошулуп айтылчу. Ал бий болсо да малай, кул жумшап жашаган эмес. Ал ар дайым таквачылыкты карманып, арам тамак деген нерселерден өтө алыс болгон. Өтө акылман, өтө даанышман адам болгон. Мындай мүнөздөмөлөр замандаштарынын дагы башка уккан билгендердин анын ичинде Манасчы Шапактын айтуусунда да кездешет. Белек Солтоноев аны сөздү көп эле ачылып айтпаган, акылына саат катары кеп салган, токтоо сүйлөгөн киши деп эскерет. Бирок Калыгул олуянын башка төкмөлөрдөй болуп комузун колго алып, эл астына чыгып ырдаганы да, же жазгыч акындар сыяктуу кол жазма китептерин жазып элге таратканы да белгисиз. 1947 жылы анын чыгармаларында реакциячыл, исламчыл ойлор көп экендешип, аны элге жат идеядагы замана агымынын өкүлү деп аташкан. Кыргыз адабиятындагы замана агымынын өкүлдөрүнө Арстанбек, Молдокылыч, Молдонияз, Нурмолдо, Туягырчы, Алдаш Молдо жана башка ушул сыяктуу даанышман, аалым, олуя, динди негизги принцип катары карманган акындар кирет. Советтик режим бул сыяктуу ислам динин даңазалаган, даанышман, бирок ырларында өтө терең маани маңызды камтыган окумуштуу, аалым, даанышман, олуя акындарды дайыма бекитип элге тааныткан эмес. Булардын арасынын башында Калыгул олуя турат. Ал чыгармаларында акыр заман адамынын образын түзүп, аны мурдагы адамдар менен салыштырып чыгат.
Замана агымы деген түшүнүк ошол кездин саясий идеологиясы тарабынан эле жоктон бар кылынган түшүнүк болгон. Алар ислам дининдеги акыр заман түшүнүгүнүн алдыга сүрөп чыгып, ошону белгилерин көрсөтүшкөн акындарды ошол агымга киргизип, темир сандыкка катып коюшкан. Алсак, Калыгулоолуя акыр заман деген ырында акыр заман болоорун, анын белгилерин азиз аулиялар айтып кетишкендигин баяндап, акыр заман адамынын кыргыздык моделин түзүп чыккан. Акыр заман адамы тууралуу айтуу менен Калыгулоолуя мындай заман келгени, башка диндеги адамдар менен айыл коноорун, шаар болоорун алдын ала көрө билген. Акыр замандын Калыгул интерпретациялаган дагы бир белгилери эсеп кылып мал алган тыйындын чыгышы, калайыкты бийлеген аялдын чыгышы жана башка. Калыгул диний китептерде айтылган акыр заман идеяларын өздөштүрүп, аларды кыргыз турмушуна алып келип, аалымдардын, пайгамбардын ойлорун поэтикалык тил менен, калай калкка түшүнүктүү, жатык тил менен баяндаган. Демек, мындан чыкты, анын Куран, хадистер менен жакшы тааныш экендиги көрүнүп турат. Ошол эле кезде кыргыз арасына орустун, мусулмандардын ичине башка диндегилердин кирип келишинде акыр замандын белгиси адептик сыпаттардын бузулушу катары белгилеген. Адептин бузулушу диндин таасиринин оолакташы. Этек жеңи чоңоюп, тондун кыскарганы. Атанын тилим бала албашы. Кылса жумуш бүтпөгөн, күн кыскарган бир заман. Кожомолдо жоголуп, дин кыскарган бир заман деп сүрөттөп, өзү жашап жаткан заманды тар заман десе, келе жаткан күндөрдү зар заман деп атаган. Эгер анын чыгармаларын окуй турчу болсоңуз, акындын көрөгөчтүгүн, Оолуя даанышман болгондугуна толук ынанасыз. Ырларында кыргыз жерине орустар келе электе эле орустардын келээрин айткан саптары да бар. Падышалык Россияга кыргыздардын кошулушу менен коомдук саясий турмуш, элдин көз карашы, диний түшүнүктөр, адептик этикалык эреже нормалар, социалдык абалдар жана башка ушул сыяктуу көрүнүштөр өзгөрө тургандыгын мынтип айтат. Уй пул болор, кул бий болор, токол болор, тала токой болор. Токол байбиче болор, аяк адам баш болор, баш адамдар пас болор. Ушундай кызык иш болор. Тегиз жерден тегирмен чыгар, тексиз жерден бий чыгар, алка жакка салынган кийим чыгар, акча кагаз пул болуп тыйын чыгар, айылын жоодой аңдыган жыйын чыгар, атасынан баласы кыйын чыгар, этеги жок чапан чыгар, эң кийинки баласы тапан чыгар, эри менен тартышса элде эркек көп деген аял чыгар жана башка. Уй пул болор десе таң калууңуз мүмкүн. Бирок Калыгулдун учурунда көчмөн элдин үйүндө үйүр малдары болчу. Андыктан мал жандыктары анчалык бааланчу эмес. Ак сатылбайт дешип, бекер эле жаткан сүт айранды сатууда уят көрүнчү. Ошол себептен Калыгулоолуя уй пул болор деп кабар берүүдө. Кийин чын эле болду. Кул бий болор деп айткандай эле Союздун убагында Ленин кедей кембагалдар жана кулдар аркылуу бийликке келип, көпчүлүктү түзгөн кедей кембагалга бийликти берүү менен элге жагынды. Алтын, күмүш тыйындар менен соода жүргөн учурда кагаздан акча болоору да эл үчүн кызыктай жаңылык болчу. Мунун баарын Калыгулоолуя көргөндөй эле айтып өткөн экен. Калыгул бай уулу, нускоочу акын, элдик таалимчи, дипломат, даанышман гана эмес, анын ысымына көбүнчө Оолуя деген сөз кошулуп айтылат. Оолуя сөзү арабчадагы аулия сөзүнөн келип, Аллахтын досу деген мааниге келет. Жараткан Аллах Оолуялардын даражасына жараша айрым маалыматтарды билдирип турган. Калыгул мына ушундай Оолуя болгон үчүн аны эл өзгөчө сый менен тосуп алып, өзгөчө сый менен конок кылган. Калыгулоолуя азыркы токмоктун ордун көргөндө, эл өсүп жер толот, бул жер өзүнчө шаар болот, капыр менен мусулман аралаш конот. Баш аяга ат чабым өзбек тунган отурган базар болот. Капталдагы какыраган сайда элдин оозуна толгон жемиш болот. Ар уруктан чогулган ынтымактуу эл болот десе, боомдун капчыгайына келгенде, адамдар кенен катышкан, алды үстүнө жок болот, от араба катышып капчыгай ичи оңдолот дептир. Азыркы балыкчыга жеткенде, бечара менен карыпка береке берчү жер экен. Кара ташы алтынга айланып кетчү жер экен. Андан мындан чогулуп, көбөйүп кетчү эл экен. Ар уруктан чогулуп ынтымакта жашар бекен деп коюптур. Калыгул бий катары элдин жамандык жакшылыгына активдүү катышып жүргөн. Кадимки Ниязбек уулу Ормон хан менен жакын тууган болгон үчүн ага жана Төрөгелди Баатырга кеңешчи болгон. Аларды катуу сындап, Ормон хан оюнуңду токтот, ордодон кан жыттанып калды деген кагуу сөзү элге кеңири тараган. Айтылуу Ормон хан менен Кенесарынын согушунда Ормондун аскерлеринин согуш ыкмаларына кыйла сунуштарды ушул киши киргизип, жеңишке жетелеген. Когон хандарына
Анын ичинде Кудайырханга, Кушбегилерге да элчиликке барган айдоого кеткен адамдарды бошотууга күчү жеткен. Сарыбагыш бугу чатагын алдын алууга кыргыз-казак согушунда калыс адам катары чоң өрттөрдү басууга салым кошкон. Боронбай, Балбай, Алыбек сыяктуу ошол кездин лидерлерине өз насааттарын багыштаган. Калыгул өз ойлорун маселдетип элге айтып берген экен. Ошол айткандары ооздон оозго көчүп ушунчалык тез тараган. Муну айрым изилдөөчүлөр Калыгулдун мурастарын масел, насаат, казал деп айтышат. Алардын ичинде манасчылар Шапак Ырысмендеев менен Сагынбай Орозбаковдун акын агартуучу Тоголок Молдонун, элдик чыгармаларды жайылтуучулар Ыбырай Абдрахманов менен Абдыкалык Чоробаевдин өзгөчө орду бар. Изилдөөчүлөр Тазабек Саманчин, Шаршембек Үмүталиев, Батма Кебекова, Самар Мусаев, Абдылдажан Акматалиев чыгармаларынын айрымдары 1922 жылы 7 октябрда Нарын уездинде фольклорист Кайым Мифтаков тарабынан манасчы Сагынбай Орозбак уулунан жазып алынган. Айрым маселдери Ишенала Арабаевдин 1925 жылкы алгачкы окуулуктардын бири болгон Чоңдор үчүн алиппе деген китепке Калыгул бийдин сөзү деген жалпы аталыш менен киргизилген. Касым Тыныстановда Калыгул Олия сыяктуу аталарыбыздын чыгармаларын мектеп программаларына киргизгени жатканда, силер эскичиликти козгойсуңар. Азыр жаңы заман, жаңылануу керек. Кыргыздар илгертиден эле билимдүү болгон деп мектепке өз бабаңардын чыгармаларын киргизип, улутчулдук кылып жатасыңар. Союздун алып келген маданиятын жок көрүп, нанкөрлүк кылып атасыңар. Эмесе силерге бүт нерсени Союз таанытты. Улуу Союздун, Ленин атабыздын айткандарын жетишсиз көрүп, алардын кадырына шек келтирбегиле деген күнөө менен репрессияланып кетишкен. Бул репрессия иши согуш башталгандан кийин гана аргасыз токтогон. 1941 жылы Тазабек Саманчин Калыгул аттуу көлөмдүү эмгегин жазып, анын кыскартылган варианты 1943 жылы чыккан. Кыргыз адабиятынын очерктери деген китепке кирген. Согуш учурунда элдин духун, рухун ойготуу үчүн кыргыз тарыхындагы жана адабиятындагы маалыматтардын жайылуусуна Москвадан уруксат берилген болчу. Анан эле согуш бүтөөрү менен тагыраагы 1947 жылы мунун баарына кайрадан чекит коюлган. Калыгул Олияны кароолоо иши да ошондо кайра эле башталган. Мына ошентип, анын чыгармаларын жарыялоодо, изилдөөдө тык токтоптур. Кийин гана партиялык катуу саясат жумшарган кезде 1990 жылы Мелис Абдылдаев түзгөн Мурас аттуу жыйнакка анын 5 ыры киргизилет. Эгемендүүлүк алган соң чыгармалары мектептин жана жогорку окуу жайлардын программасына кошулуп, 1992 жылы Калыгул Бай уулу, 1994 жылы Калыгул Казыбек Казалдар деген ат менен чыгармалары жарык көрөт. 2000 жылы Акылман Калыгул деген чыгармалардан жана ал тууралуу макалалардан турган китеп чыгат. Калыгул Олия 1855 жылы Ысык көлдү бойлоп ат бастырып баратып, өлөөрүнө бир күн калганда кара ойдон чий баскан бир дөңсөөлүү жерди көрсөтүп, сөөгүн ошол жерге коюуну керез кылат. Адыл Баатырга сөөк көмүүдө өзүң башында тур деп айтат. Эртеси эле 70 жашында Ак Суу тарапка жол алган Олия көздөгөн жерине жетпей, Бай Соорун тушта каза болот. Айткандай эле сөөгү кара ойго коюлат. Анын бейит мазарын куруу үчүн эл катарлаша туруп, 2 чакырымдай жерден көл ичинен ылай алып чыгып, колмо-кол кылып усталарга жеткирип бир күндө бүтүргөн экен. Калыгул Олия өмүрүнүн акыркы күндөрүндө бугу уруусу менен Сарбагыш уруусунун ортосундагы чатактан улам кайгырып жүргөн дешет. Айтор, бир элдин элет уруу болуп бөлүнүп чатакташуусу Калыгул Олиянын күйүтү болгон экен да көрсө. Ал жеткинчек кезинде эле казак-кыргыз уруштарынын биринде Эсенгул Баатырга бир тууган эки эл качанга чейин уруша беребиз деп согуштун алдын алууга аракет жасаптыр. Болоор бала деп ушуну айтса керек. Мына ушундай бетеге кетет бел калат, бектер кетет эл калат дегендей, баарыбыз бир күнү бул дүйнөдөн кетебиз. Аллахым бизди да өзүнүн Олия кулдарынын, досторунун катарына кошсун. Амин.